Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Көкбөрү сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Көкбөрү каналы биз сүйгөн спорттогу акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бул чыгарылышта жогорку лиганын командаларында кандай өзгөрүүлөр болуп жатканы тууралуу кеп кылабыз. Достуктан бир оюнчу кетсе, ынтымакка жаңы оюнчу келди. Мындан тышкары Сарыөзөн чоң суммага Рустам Тыналиев мине турган ат алып берди. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, биз менен бирге болуп туруңуздар. Достук командасынын 8-чи катар санындагы оюнчусу Баяман Мурайнем уулу алдыдагы турнирде оюн таласына чыкпайт. Команданын басма сөз кызматы Баяман алгачкы машыгууда колунан жаракат алып калды деп айтты. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Биз жаш балбанга бекем ден соолук каалайбыз жана тез аранын ичинде оюн таласына кайтып келет деген ишеничтебиз. Норус турниринде Баяман мурда шаргымагы менен оюн көргөзгөн. Анда ал Манас Ниязовдон кийин эле командасы үчүн көп салым салган оюнчу болгон. Бирок ага карабастан достуктун күйөрмандары эки ача пикирде калышкан. Биринчилери жакшы ойноду дешсе, экинчи тарап анын оюнуна ыраазы болушкан эмес. Канткен күндө дагы Баямандын достук үчүн өткөрө турган мыкты оюндары алдыда деген ойдомун. Улакчы өзү 2000 жылы Алай районуна төрөлгөн. Учурда 23 жашта. Эске салсак, Баяман буга чейин 2019, 2020 жана 2021 жылдары жаш күч командасында ойногон. 2022 жылы Алай командасында оюн көргөзүп, 2 ирет чемпион болуп, 2 ирет мыкты оюнчу сыйлыгын жеңип алган. Ал эми акыркы турнирде ийгилик жараткан ынтымак командасында дагы өзгөрүү бар. Жаңы келген улакчы Бакыт Төлөгөн уулу. Ал 9 майда Аудасбек Мырзабек уулунун ордуна оюн көргөзөт. Себеби Аудасбек Норус турниринде жаракат алган эле. Белгилей кетсек, Бакыт Төлөгөн уулу 1992 жылы төрөлгөн. Чоң оюндарда тажрыйбасы бар оюнчу. Буга чейин ал көп жылдан бери Кара Бурак командасында ойногон. Сарыөзөн командасы болсо учурда Ысык көл жергесинде кызуу даярдыкты өткөрүп жатышат. Сарыөзөн күйөрмандар үчүн сону жаңылык. Команданын лидери Рустам Тыналиевке татыктуу ат табылды окшойт. Ноорузда чапкан Мельбург каргымагы командага сатылып алынды. Төмөнкү видеодон көрө аласыздар. Алынды. 200 миң жетпей калды. Буюрса. Буюрса мына. Рус бери карап койчу. Мына Рустам өзү мына аты буйрусун, буйруса. Кудайым буйруса иншалла. Аллага аманат экөөнү. Чүй Сарыөзөнгө жакшы оюн көргөзүп берсин. Мына жигиттер ар бир салымыңарды кошкон жигиттер. Бисмилла. Чүй жаштарына, байкелерге, инилерге, досторго чоң рахмат. Алла разы болсун. Кудайым ынтымакта болобу. Буюрса жакшы оюн көргөзөбүз. Иншалла. Иншалла буюрса. Алла разы болсун уста. Айталам, буйрусун сага. Сага буйрусун. Мээнетиң бар, мен. Мына өзүң багасың, карайсың. Өзүңдө болот. Сенден эч ким талашпайт. Мына Сарыөзөнгө кызмат кыласыңар буюрса. Баямандын жоктугу достукту, Аудасбектин жоктугу ынтымакты алсыраткан жокпу? Ой пикир калтырыңыздар. Ал эми Рустам Тыналиев көк ат менен кандай оюн көргөзөт деп ойлойсуздар?